Мен Турганбаева Гүлимкан Абылкалыповна Ат-Башыр районундагы Ойтерскен орто мектебинин башталгыч класстарынын мугалими. Кыргыз тили сабагы 4-класс. Саламатсыздарбы балдар? Саламатсыз эже. Азыр кыргыз тили сабагы. Сабакка даярбызбы? Ооба. Маңайга кандай? Азаматсыңар балдарым. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы тактооч деп аталат. Анда доскага көңүл бурабыз балдар. Биринчи биз сабактын максатын сүйлөшүп алдык. Бүгүнкү сабакта тактооч кандай сөз түркүмү экендигин билесиңер. Аларды айырмалап, салыштырып, жыйынтык чыгарууга үйрөнөсүңөр жана талдайсыңар. Тексттин мазмунун өз сөзүңөр менен айтып, чыгармачыл тапшырмаларды аткарасыңар балдар. Андан кийин балдар, досканы карайбыз. Бул өзүн-өзү баалоо баракчасы. Биз максатыбызга ылайык, азыркы максатыбызда айткандай, сабакка активдүү катышып, жакшы түшүнсөңөр, ушул кыргыз элинин баалуулуктары болгон калпак, боз үй, комуз аркылуу өзүңөрдү баалайсыңар. Түшүндүкпү балдар? Ооба. Азаматсыңар. Балдар, бүгүн кайсы күн? Чымкуран айынын 15-и. Анда доскага күндү жазайын, силер болсо деттериңизге жазгыла. Балдар жазып бүттүкпү? Ооба. Анда азыр мен доскага сүйлөм жазам, силер дагы деттериңерге жазасыңар. Андан кийин анан талкууга өтөбүз, Жазабыз балдарым, сулуу, таза жазганга аракет кылабыз. Балдар, жазып бүттүкпү? Ооба. Келгиле, сүйлөмдү окуйбуз. Биринчи сүйлөмдү окуйбуз. Апам кечинде келет. Экинчи сүйлөмдү окуйбуз. Окуучулар алыстан көрүндү. Балдар, биз азыр сүйлөм мүчөлөрүнө ажыратабыз. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрүн табалы биринчи. Апам кечинде келет дегенде. Кана ким айтат? Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү. Кайсылар эле? Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү э менен баяндоочу. Азаматсыз, шер туура айтты. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү э жана баяндоочу. Эми балдарым, бери карагыла барыңар. Сүйлөмдүн ээсине суроо берели. Ким кечинде келет? Апам кечинде келет. Сүйлөмдүн ээси кайсы? Апам. Сүйлөмдүн ээсин кандай сызабыз? Бир жазабыз. Бир сызабыз. Эми баяндоочун табабыз. Кана ким суроо берип, ким таапы? Айталы. Келет. Суроо берип туруп анан айталы. Эмне кылат? Туура. Толук жооп берели. Апам кечинде эмне кылат? Келет. Демек, баяндоочу кайсы экен балдар? Келет. Келет. Баяндоочун канча жолу сызабыз? Эки сызабыз, Эми кийинки сүйлөмдү баш мүчөлөрүн табабыз, баяндоочун. Кана ээси кайсы кийинки сүйлөмдүн? Нурислам. Ээси. Сүйлөмдүн ээси окуучулар. Туура окуучулар? Ооба. Кандай сызабыз? Бир сызык менен сызабыз. Суроо беребиз. Кимдер алыстан көрүндү? Суроону толук бергенге аракет кылабыз, Кимдер алыстан көрүндү? Кимдер алыстан көрүндү? Окуучулар. Сүйлөмдүн ээси болду. Эми баяндоочун. Баяндоочун ким табат кана? Сүйлөмдүн баяндоочусу көгүндү. Кандай суроо беребиз? Суроо берип туруп анан табалычы. Окуучулар жана берели. Алыстан көрүндү. эмне болду деген суроону беребиз. Кана эмне деген суроону берет экенбиз? Эмне болду? Окуучулар алыстан эмне болду? Көрүндү деген эмне экен балдар? Баяндоочу. Кандай сызат? Эки эки жолу сызып коебуз астын.
Demek göründü. Endi ballar. Qaysı müçösü kaldı? Süylömdürdün. Qaysı müçösü kaldı? Aykın ballar. Aykın doğuç müçösü kaldı. Endi birinci süylömdü apam geçinde gelet degenini aykın doğuç müçösü kol götürürüz. Aytacağım. Süylömdün aykın doğuç müçösü geçinde. Evet. Qaysı suro dedi mi? Apam kaçada gelir. Apa? Kaçan. Kaçan gelir. He? Bu dedi, kaçan degen suro dedi da. Üstüne yazıp koyayım. Oku, esingerde saktarlar. Apam kaçan gelir. Cevap veririz. Apam Geçinde gelir. bu kıyma harekettin emnesi bu? Görsöt otak bu yerde. Mezgili. Bu aytasınız. Bu yerde kıyma harekettin emnesini görsöttü? Mezgili. Mezgilin görsöt otak. Kaçan degen soruğa cevap veriyor otak. Evi kiyinki süylöm var. Kim aytat? Aykın doğuç müçösü. Tana key. Aykın doğuç müçösü alstan. Suro veririz. Okucular alstan göründü. Yok suro vermeysin alıstan degenler. Haydan. Ne? Okuçular kaydan göründü. Alstan. Alıstan göründü. Demek alıstan degendi. Kaysı suronun yazap demiz? Haydan. Kaydan degen suronu veririz. Balda demek bu emniyetin koşutuyor da kıymalı harekettir. Ordun. Tuğra aytasınlar. Esingerde kalsın mı? Ordun görsötüyor. Kızıl tüsmenen yazıp koyduğu ordun görsötüyor. Yeni balda aykın doğuç müçönü kanday sızık menen sızçıdır? Tolkun. Tuğra aytasınlar. Azama atsınlar. Tolkun sızık menen sızarısınlar. Defterimizge yazıp alağız bu suylarını. Yaz kütüphaneler. Demek ballar. Biz süydüm. Elli süydüm hakkını. Kıymalara geldiğin ordun canan mezgilin koşuldu. Söz ördü taptırı. Emir, erişen ayet durumçu. Taktoş de emneli aytada kendisi. Bana gaskara doğru görürüz. Kıymal hareketliğin bolgon mezgili ordun cana başka türdü kırdağın görsötülü kaçan, kaydan, kayda, kança degen surolara cevap vergen sözdürdü. Emne de aytat kendisi sana? Koç de aytat kendisi. Misalını okuyuz. Misal. Burada ileri kır asır öydü canavar. Emne balda. Taktoç. Kaçağa bölünürken? Qanday taktoç bolup, kim aytып koy? Jana biz süйлөмүбүздө tak kettik, Mezgil taktoç menen orun taktoç. Mezgil taktoç jana Ordun Taktoç. Daskаны карайбыз, карагыла баштайбыз. Mezgil taktoç эмнени көрсөтөт экен? Кыймыл, аракеттин, эмнесин мезгилин билдирip, мезгил. Ана кайсы суроого жооп берет экен? Mezgil taktoç. Kaysı suroğa cevap verirken? Kaçan. Mezgilin. Kaçan deyen suroğa cevap verirken bu mezgil taktoç. Mına bu jaktan dagı misalı okuydu. Bugün çurkay. Bıyıl okuy. Arzı keldi. Suro verilişi birinci sözü. Kaçan çurkay? Bugün. Andan ki? Kaçan okuy. Kaçan okuy? Bıyıl okuy. Andan ki suro verilişi? Kaçan geldi. Kaçan geldi. Arzı geldi. Demek bular kanday taktoç eken? Mezgil taktoç. Endi bu jakты карагыла балдар. Бул орун тактоочтун мисалдары. Карайбыз. Эмне деген сөз жазылып турат? Töbödön geldi. Төбөндөн келди дегенде ким суроо берип коет? Кана? Айда бор. Kaydan geldi. Туура. Кайдан келди? Төбөдөн келди. Ордун билдирип атат, Жетишти. Келе жаткандагы ордун билдирип атат. Андан кийинки сүйлөмдө айда бор. Kayda sildiniz.
Қайда? Секірді. Бұлардың нені білдіріп отады? Ордың білдіріп отады. Кейін келе сөз білме ғой? Айда ғой. Қайраққа кетті. Аққа кетті. Тура. Ордың тақточ қайсы болды? Қайсы болды ордың тақточ? Жоқ, ордың тақточ қайсы болды? Сұра беріп отпайсыңдар. Аққа. Тура. Аққа, демек балдар. Дағы бір жолы қайталай. Тақточ. Қандай болып өткен? Демек балдар. Бұл айтылғанның барын есіңерге түйгілі. Мақұл бұл? Андан кейін біз ушул тақточ бойынша тапсырмаларға өтөлүбүз. Балдар, азыр окуп келсе, карусел качан пайда болгон деген текстти окудуңузбу? Мен ушул текстти үн жазуу аркылуу силерге экрандан көрсөтөм. Жакшы пункттарды угуп, мазмунуна түшүнүп, өз сөзүңүз менен айткандай болот. Демек, жакшылап угабыз. Карусел качан пайда болгон? Балдар, биз сейил бактарга барганда каруселге дайыма түшөт эмеспизби? Кызыгы ал мурда балдардын оюн эмес, жоокерлердин таймашы болгон экен. Илгери 12-кылымда испан тилинде бул оюнду каруселла деп атап коюшкан. Өйдө жанына алтын шакектерди тизип, аны кылыч менен чаап түшүрүү үчүн аттарды айланта жүгүртүп, таймаш өткөрүшкөн. Каруселдин туулган күнү 1871 жылдын 25-июлу болуп эсептелинет. Ушул күнү бизнесмен Уильям Шнайдер каруселге патент алган. Тегерек айлантанын үстүнө жасалма аттарды орнотуп, андан жабындуу музыка чыгарып, акча алууну ушул адам ойлоп тапкан. Азыр болсо сейил бактарды каруселсиз элестете албайбыз. Каруселде мурда оюнчук аттар гана болсо, азыр түрдүү оюнчук жаныбарлар орнотулган. Балдар, текстти түшүндүңөрбү? Ушул тексттеги тааныш эмес сөздөрдүн табалы. Ал кайсы сөздөр кол көтөрүп айталы, сөздөрдүн дуалын түзөбүз. Кана кайсы сөздөр бар экен? Айта кой. Карусел. Нурислам. Патент. Патент. Дагы? Таймаш. Тураш, таймаш. Дагы? Дагы? Бизнесмен. Эми балдар, карагыла, биз ушул тааныш эмес сөздөрдү Wordwall программасы менен иштейбиз. Барыбыз экранга карайбыз. Кана доскага ким чыгат? Кел Шер. Биринчи сөз кайсы экен? Бизнесмен. Бизнесмен бул ишкер адам. Кандайдыр бир пайдалуу иш баштоого, жүргүзүүгө жөндөмдүү адам. Мисалы цехтерди, чоң проекттерди, ишканаларды ачып, ошолорго акча кошуп, акылы менен ошо чоңойтуп акча табышат. Азаматсың, кел ордуна коебуз. Демек, бизнесмен балдар эмнени түшүндүрөт экен? Ишкер адам. Ишкер адам жөнүндө отура кой. Азаматсың Шер. Кийинки сөзгө ким чыгат кана? Патент деген сөз экен. Патент бул ишкерликти баштоо үчүн уруксат кагазы. Документ. Мисалы келтире аласыңбы? Мисалы чоң ишканаларды же мотивациялык жемде соода түйүндөрдү ачыш үчүн Сөзсүз эмне болуш керек экен? патент. Уруксат кагазы болуш керек экен. Демек, патент деген эмне экен балдар? Уруксат кагазы. Ордуна коебуз. Азаматсың, отура кой. Кийинки сөзгө Рамазан кел оку. Кайсы сөзгө? Таймаш. Таймаш бул мелдик. Эки же бир нече адамдын ортосунда күч сынашуу. Ал деген билим сапатынан же күч сынашуу, же эркин күрөш, же ат чабыштан болушу мүмкүн. Туура. Демек, таймаш деген эмнени билдирет экен балдар? Мелдик билдирет экен, ордуна кое кой. Азаматсың, отура кой. Кана кийинки сөзгө ким чыгат? Кел ой. Окуйбуз. Кайсы сөз калды? Карусел.
Karusel bul tekerek aylama. Karuselde жануарлар жайгашкан, көп жааттар жайгашкан. Каруселге балдар отуруп тегересине айланышат. Демек карусел деген эмнени түшүндүрөт экен? Тегерек айлама. Туура. Дал келгир. Азаматсың. Отура кой. Бул сөздөрдү силер эсиңерге түйүп, дайыма кебиңерде колдонуп жүргүлөр. Түшүндүкпү? Ооба. Балдар, силер тегерек айланмага түшкүңөр келеби? Ооба. Айланманын ичиндеги суроолорго так, туура жооп беребиз. Биз өткөн карусел качан пайда болгон деген текстин ичиндеги эле суроолор. Ана ким чыгат доскага? Келе кой. Биринчи сурообузду окуйбуз, балдар? Окуйбуз. Тегерек айланмага уруксат кагазы алган ишкер ким болгон? Каруселге уруксат алган киши Уильям Шнайдер каруселге патент алган. Туура окуучулар? Ооба. Азаматсың. Кийинки суроого ким чыгат кана? Азыркы учурда каруселдер кайда жайгашкан? Азыркы учурда каруселдер балдар көп жакта жайгашкан. Сейил бактарда, паркта көп жайгашкан. Туура окуучулар? Ооба. Азаматсың. Отура кой, Раяна. Ана кийинки. Бул оюнду канчанчы кылымда кайсы тилинде эмне деп аташкан? Каруселде 12-ci кылымда испан тилинде карусела деп аташкан. Туура окуучулар? Ооба. Азаматсың. Отура кой. Балдар, мынакей айланмадагы суроолорго абдан жакшы жооп бердиңер. Азаматсыңар. Азыр балдар, өтүлгөн сабагыбызды тест аркылуу бышыктайбыз. Силердин колуңарда QR код кагазыңар турат, Мен азыр телефон менен тартаарда кагазыңарды өйдө көтөрөсүңөр. Ал эми тесттин суроолору мынакей экранда жайгаштырылды. Тесттин суроолорун окуп, түшүнүп, анан ошого жараша QR кодду өйдө көтөрөбүз. Түшүнүктүүбү баары? Ооба. Анда баштадык. Балдар, кийинки тапшырманы карайбыз. Экранды карагыла. Тактооч сөз түркүмүнүн суроосун тап дейт. Баарыңар ойлонгула. Анан кайсы жообу туура экендигине баштадык. Азаматсыңар. Тактооч кайсы сөз түркүмү менен байланышат? Ойлонобуз. Кыймыл аракетти билдирген деген эрежени эсибизге салабыз, балдар. Баштадык. Ана балдар, карагыла, биз тесттин жообу дароо эле экранга чыгып калды, көрдүңөрбү балдар? Ооба. Мына бул жерде 100% алгандар. Кайсыл баага татыктуу болот? 5 деген баага, Ал эми сары түстөгүлөр 4 деген баага татыктуу, ал эми кызыл түстөгүлөр 3 деген баага татыктуу, Мына бул жерде атыңар менен баарыңардын сайызыңар көрүнүп турат. Азаматсыңар. Мына тестти эң жакшы деңгээлде иштедилер. Бүгүнкү сабакта эмнени үйрөндүңөр? Кана ким жооп берет? Тактооч сөз түркүмдөрүн үйрөндүк. Карусел жөнүндө текстти түшүндүк. Чыгармачылык тапшырмаларды аткардык. Жакшы. Тесттин тапшырмаларын иштедик. Биз сабагыбыздын максатына ылайык баалоо жүргүзөбүз. Ошол максатыбызга жеттикпи? Балдар, өзүбүздү өзүбүз баалайбыз. Мында кыргыз элинин улуттук баалуулуктары менен жүргүзөбүз. Биринчи сүрөттө эмне турат? Ким жооп берет кана? Айбике. Кыргыздын улуттук баш кийими. Азаматсың, Айбике. Андан кийинкиге ким жооп берет кана? Кыргыздын байыртадан бери келе жаткан турак жайы. Кана ким жооп берет? Рамазан. Кыргыздын улуттук аспабы. Демек балдар, көрдүңөрбү? Мына ушул калпак
5, боз үй 4, комуз 3 көрсөтүлүп турат. Ушул баалоо баракчасы ар бириңердин колуңарда бар. Ошол баалоо баракчасына ким кандай түшүндү, ким кандай сабакка жооп берди, ошол боюнча өзүңөр баалап, быйтыкча белгисин коебуз. Түшүндүкпү? Анда баалоо баракчабызды толтуралы балдар. Балдар, бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Баарыңар эң жакшы катышканга аракет кылдыңар. Бардыгыңарга чоң рахмат. Саламатта болгула.